Темабыз эс алуу, кадырман тейлөөчүлөр, катарыбызга жаңы кошулгандар болсо дагы жолу салам айтабыз. Кутман таң калайбыз дагы. Ким кайсыл жак барып эс алууну жакшы көрөт? Негизи эле эс алуунун кайсыл түрү ыңгайлуу, Үйдө комуз чертип, кыяк чертип эс алгандар дагы бар болсо керек эми албетте. Сөзсүз түрдө. Ал эми бизде студиябызда музыкалык коноктор бар десек дагы болот. Музыкалуу түгөйлөр, жылдыздуу түгөйлөр болгондо келиңиздер таныштырып өтсөк, Назбек Кенчимбаев жана ошондой эле Нурайым Азыкбаева. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Манайыңыздар жакшыбы? Рахмат, жакшы. Музыканттар эртеле турушабы негизи? Күндү эртеле башташабы? Музыканттар албетте кеч турабыз. Жумушка байланыштуу түнү менен иштемей күндөр көп, ошого байланыштуу кечинде Түшкө чейин уктайбыз, кыскасы. Айбай, бүгүн рекорд койгон турбайсыздар анда эрте туруп эрте келет. Жакшы, эң сонун. Куш келиптирсиздер дагы жолу. Анан бүгүнкү эс алуу деп атабыз, эс алуу жөнүндө кеп кылып атабыз. Анан кийин канчадан бери мындай бир майынча карай эс ала элегиңиздерге канча убакыт болуп кетти? 2 жыл болду го. Кудайым буйрса. 2 жылдан бери тынбай иштеп келатабыз. Негизи бизде бөлүнөт да. Музыкант, артист, анан чыгармачыл адам. Вроде бы үчөө бир эле, бирок музыканттын көп убактысы машууга кетет. Бул аранжировкадан да тышкары аспап ойногон киши бир жөн эле 5-6 саат аспабын арнайт да. Андан тышкары кечинде той топурга барыш керек. Анан көп музыка жазган жигиттерибиз түн ичинде бошошот. Анан түн ичинде алек болосуң башка чыгарманын үстүнөн. Анан 3-4 саат уктаганга 3-4 саат уктап калабыз. Ушундай эфирлерге дагы бул да биздин жумуш да, баягы өзүң ошол кесипти тандагандан кийин аны да көтөрө билиш керек да. Анан ошондой убактар болот, бирок кеч жаткандан соң бир 10дорго чейин уктаганга өзүбүзгө мындай мүмкүнчүлүк беребиз. Антпесе болбойт, күн баш ооруп калат да. Эки чыгармачыл адам, эки музыканы сүйгөн адам баш кошкон күндөн тартып эле ушундай бир жакшы эмгектенип келаткан турбайсыздарбы анда? 2 жылдан бери эс албай жаңы чыгармалар жаратуунун үстүндө экөөңүздөрдүн ушундай бир сонун дуэттерге да күбө болдук да биз. Анан аны менен өзүңүздөрдүн күйөрмандардыгы да көбөйттүңүздөр, артырдыңыздар десек болот. Анан экөөңүздөрдүн биргелешип чыгарма жараткандыгыңыздар тууралуу сурагым келип турат да. Кантип баягы дуэт жаратуу? Сиз ошол эле кылкыякта, сиз комузда кандай болот, Назбек мырза? Негизинен эле кичинекейим чагында ошо кичинекей чагымдан эле комуз ойнойм. Ошо комуз ойноп жүргөндө эле ошо комуз аспабын кандайдыр бир дүйнөлүк аспап менен бир кайдыр айкалыштырып чыгарсакпы деген ой бар болчу негизи эле. Скрипка негизи дүйнөлүк аспап эмеспи. Анан кийин ошо окууга тапшырып, Кыргыз улуттук консерваторияга тапшырып калганда ошо көп чет өлкөгө чыгып калдык. Нурайым экөөбүз көп чет өлкөгө чыгып калганда ошо мурунку бала чакта ойлордун баары экөөбүздүн ойлорубуз бирге келишип ошентип отуп жаралдык десек болот да. Эми анын айта берсек аябай узун негизи, бирок кыскача айтканда окуп жүргөндө ошо көп чет өлкөгө чыкканда ошентип баягы комуз менен скрипканы айкалыштык десек болот. Экөөңүздөрдүн максатыңыздар бир жерден чыккан турбайбы? Каалооңуздар, дүйнөлүк деңгээлге чыгуу. Максат, тилек, анан кийин музыка бирикти десек. Негизи баягы үй бүлө болууга дагы музыка себеп да. Ошол көп концерттерден, андан тышкары биздин улуттук консерваторияда билим алып жүргөндө ошол баягы ашканадан жолугуп калып, сүйлөшүп калып, анан негизи музыканттар бири-бири менен бөлүшөт да. Бөлүшүп момундай ой болот деле, мындай кылбайлыбы? Момундай эки аспапты айкалыштырып бир чыгарма жазбайлыбы деген сунуш Назбектен келген. Анан ошол сунушту көпкө чейин баягы өзүнүн убактысы болот турбайбы, буйруган убактысы. Жетилиш керек. Ошол убакыт өзү келип калды да, буйрупчу. Анан ошол мезгилден иштеп баштап, анан үй бүлө болууга чечтик. Сүйүүгө айланып кетти ал нерсе. Музыка Музыка сүйүүгө айланды. Негизи музыка менен сүйүүнүн окшоштуктары бар го?
сөзсүз түрдө сөзсүз түрдө бар, туура айтасыз. Музыка сүйүүдөн жаралат, сүйүү музыкадан жаралат деген сыяктуу. Эми жакшы, мен кайра эле эс алууга багытталып. Мынакей 2 жылдан бери тыным албай чыгармачылыктын үстүндө далкпай иштеп атыптырсыздар да. Анан кийин мынакей өзүңүздөр айткандай чыгармачылыктын үстүндө өзүңүздөрдү жаңы чыгармалар жазууда, башкаларга билим берүүдө, тарбиялоодо, ошол эле той топур жакшылыктарда эл астына кызмат кылуудан чарчап качан эс алууга чыгайын деп атасыздар? чыгасыздарбы негизи? Каяка чыгасыздар? Албетте негизи эле ар бир нерсе, ар бир кесип десем болот, эс алууна аябай көңүл буруш керек экен. Бул өзүбүздүн башыбыздан өттү. Баягы чыгармачыл адам болгондуктан болобу, такыр эле чыгармачыл адамга да киришип кеткен да болбойт экен да. Негизи ар бир кесип ар кандай да. Мисалы силердики деле эс алыш керек да. Күнүгө эртең менен туруп, силердин эле кесиптер күнүгө иштеп, эртең менен туруп дегендей баягы иш көп десем болот да. Ошондуктан ар бир кесипке негизи эле эс алууга абдан көңүл буруш керек экен. Бул албетте ден соолукка пайдалуу экен эң биринчиден. Ден соолук болсо бардыгы болот дегендей. Негизи эле ошо эс алууну көп убакытты. Кайсы мамлекетке барасыздар ошондой эс алууга? Эс алууга негизи эле өзүбүз ошо көп мамлекеттерге чыгып жүрөбүз. Чыгып жүрөсүздөр ооба. Анан кийин жумуш аркылуу, Албетте, анан кийин негизи эле биздин өзүбүздүн баягы чет өлкөгө чыкканда өзүбүздүн жаратылышыбызды, өзүбүздүн тообузду, көлүбүздү ошо баркын билет экенсиң да негизи. Көп чет өлкөгө чыгып келдик. Аяктын абасы, суусу, аба ырайы ушундай бир кыжырга тиет кээде. Жага бербейт деп койбойсузбу? да, мындай барганда эми баары биз өзүбүздүн абасына көнгөнбүз да, суубузга, кандай таза суу бизде. Ошондуктан негизи эле Демек көлгө барасыздар, түшүнүктүү болду. Өзүбүздүн жерибизде эс алганга эч жетпейт, себеби дегенде баардык жаратылышыбызды айтып кооздоп бүтө албайбыз. Анан эң негизгиси баары бир талаада эс ала албайсың, башка мамлекетте такыр эс ала албайсың. Бул жерде өзүң элиң эч качан ач кала албайсың дегендей. Баарыбыз бири-бирибизге бир тууганыбыз, ар бир үйгө кирип тамак ичип сыйын көрө аласың дегендей. Анан тоого жатып эс алып ошол жерден эмне деген энергия алсаң болот, күндөн алсаң болот, жаратылыш менен сүйлөшсөң болот дегендейчи. Анан өзгөчө баягы чыгармачыл адам үчүн бул эң керектүү нерсе. Анан дагы бир чоң керектүү нерсе бул уйку да. Биз үчүн, мисалы биз артисттер үчүн ошол түнкү жашоо көбүрөөк болгон үчүн бизге көбүрөөк укташ керек. Эң жакшы бир эс алуу деген бул бир күн уктап, мындай даңка-дунка музыка жок, кадимкидей мындай жымжырт болуп уктаган эң сонун эс алуу деп эсептейм да мен, мисалы өзүм үчүнчү. Туура. Тынчтык керек да. Көптөгөн мамлекеттерге бардык дедиңиздер. Анан көп ошол дүйнөнүн сахналарына чыгып, чоң сахналарына чыгып өнөрүңүздөрдү тартууладыңыздар. Анан албетте биргелешип да. Ошол соңку 2 жылдын ичинде сиздер сахнага чогуу чыгасыздар. Экөөңүздөр. Анан жалгыз чыккан учурлар болобу? Же чыга элексиздер? Албетте жалгыз чыккан учурлар көп болот. Азыркыга чейин болот. Анткени Нурайым бардыгы билгенде ар кандай тилди ырдайт. Мен өзүнчө комуздун өзүнүн нукура баягы аранжировка жок, өзүнүн нукура күйлөрдү ойногон жерлерден туура келет да, ошо ойногонго көп жерден. Албетте жалгыз чыкканга жалгыз да чыга беребиз. Негизи основном орусча айтканда көбүс чогуу чыгабыз. Ошол эле биргеликте ошол жалгыз чыгып, кайра дуэт болуп, кайра ырдап, кайра комуз ошондой. Мындай негизи чыгармачыл адам, туура айтасың, сөзүң аралжа. Эч качан момундай бир рамкага салбаш керек да. Өзүнчө мындай кеңири, мисалы Назбек бул да өзүнчө инсан. Бул убакытка чейин, дуэт болгонго чейин бул дагы өзүнчө алдын ала эмгектенип келген да. Өзүнүн жолу бар болчу. Өзүнүн жолу бар болчу. Анан менин дагы ошо мына 20 жылдык стаж деп коеюн. Анын ичинде мына аспаптар, өзү айтып кеткен ар кандай тилдеги ырлар дегендейчи, репертуар абдан чоң. Анан биз дуэт менен эле чектелбейбиз. Азыр дуэт болгондон кийин дагы бири-бирибизди мындай түрткөнгө аракет кылабыз да. Мен мисалы Назбектин билем кандай жөндөмү бар, кандай таланты бар, дагы канчалык өсө алат. Ошону мен мисалы айтам да.
сен моунда да ойнай аласың, сен момундай кылып да ойнай аласың, керек болсо сен ырдай аласың деп мисалы мен айтам да. Назбек мага мынтип айтат, сен момча талантың бар да, давай сен момундай кылыйчы. Демек бири-бириңиздерге мугалимсиздер, мотивация берип турбайсызбы? Мисалы комуздан кичинекейимде мектепти бүтүп окуп келген, бирок кийин ушунча көп жумуш болуп, анан өзүмдүн эң негизги кесибим скрипка болгондуктан мен мисалы комузга кээ бирде жетишпей калчумун, бирок өзүм комузда да ойной билчүмүн да. Анан бул аспапта күндөн күнгө машыкпаса кол катып калат, кадимкидей бүт техникаң жоголот. Анан негизи эле баягы аспапта ойногон адам үчүн уят да, күндө бир жолу болсо да кармаш керек. Анан Назбек мен мугалим десем жаңылышпайм, ошо комуздан сабак алып атасыз. Сабак алып жүрүп, анан ошондон анан кийин жанагындай свиданиялар пайда болот. Баракалла. Сиз скрипка үйрөнбөй элесизби? Жок, учурдан пайдаланып айта кетсем, ошо негизи эле ошо баягы талантлив человек, талантлив во всем деп коет эмеспи? Анан ошо бир конкурс болуп калды Сочиде. Анан кийин ал жакка комуз ойнош керек болуп калды толкочу, только кыргыздын аспабында. Анан кийин Нялаз экөөбүз отуруп, анан кийин Нурайка дагы комуз ойнойт да. Ойночу мурда эле, анан кийин экөөбүз гостиницага отуруп эле бир күн ичинде бир күн жаттап, дуэт кылып, түнү менен жаттап, чыгарып, бир күндө негизи аябай аз. Анан кийин эртеси конкурска катышып, ал жактан биринчи орун алдык да. Баракалла. Бир күндүк даярдап. Азыр мынакей дуэт болуп чыгып атабыз, өзүнчө жекечеде да чыгабыз. Сиздерден сурансак, кандай кылып көрүүчүлөрдү, көрөрмандарыңыздарды эмне менен кубантайын деп турасыздар? Комуз менен. Азыр ошо кыргыз улуттук аспабыбызда комуздон көп ойноп берсем болот. Назбек эле айтат. Ошо тилекке каршы шашылыш түрдө улаа бир комуз болсо экөөбүз аткарып бермек экенбиз. Эмки деп эфирлерибизде Кудай буйрса жакшы чыгармалардан берем. Отпускадан кийин келип кайра биринчи эфирлерди ачканда биз уже маякта отуруп калалы да, эки комуз менен. Баары мынакей сөз. Ада бериштик. Эмесе азыр бул кыргыз элибизде Кара Өзгөй деген күбө бар. Бул аябай виртуозный баягы чеберчилик менен аткарылган күбө. Бунун негизи эле варианты бар. Ниязалы Борошев, Карамолдо Орозовдун атабыздын Кара Өзгөй деген аттуу күбөлөрү бар. Ошондуктан азыр биз Карамолдо атабыздын ошо вариантын Руслан Жумабаев деген агабыз устатыбыз, чоң Далкар комузчу агайыбыз бар. Ошо вариантын ойноп аткарып берем. Бали, келиңиз.
Ай, баракелде. Бале. Ай, баракелде. Гол чабалар, баракелде. Бар болуңуз. Чыныгы чеберчилик десе болот. Ушул кара өзгөй күйүүсүндөгү баягы кезинде карамолатабыз. Коомдогу баягы кара ниет, кара ушундай бир өзүнүн күйлөрүндө баягы айтып отурбай, тилинин жерин кетирип отурбай, күйүүсү менен даана чагылдырып берген экен да. Баракелде, бар болуңуз. Жакшы. Сиздерди чыгармачыл үй бүлө катары жалпы журт тааныйт да. Ошол эле кыргыз эли артисти Курмангазы Азыкбаев агабыздын кызы экениңизден урайым эже. Анан Назбек мырза, айтсаңыз, ушундай улуу таланттын Курмангазы агайыбыздын күйөө баласы болуш кандай экен? Албетте биз үчүн сыймык. Атабызды десем жаңылышпайм. Бул бир эле Кыргызстанга эмес, четки дүйнөгө таанымал десем жаңылышпаймын. Ал кишини көп адамдар сыйлашат. Сизге мындай кеңештерин айткан учурлар болобу? Ошол эле аспаптарда. Күнүгө. Кезиккенде биз сөзсүз түрдө только чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөбүз. Көп акыл насааттарын айтат. Башынан көп нерсе өткөн ал кишинин. Көп негизи эле ошо чыгармачыл жолдон баягы көп насааттарын айтып, кезиккен сайын баягы жакшы өзүнүн акыл насааттарын айтып турат да. Жакшы. Анан сиздерди көрүп, сиздерди баягы эжесин, жездесин көрүп, жылдыздуу түгөлөрдү көрүп, инибиз дагы мынакей жакшы бир, Нурсултан мырза, бул жак кандай болот ата? Көп эле чогуу эле жүргөн сүрөттөрүңүздөрдү көрүп калабыз. Ооба. Кандай мамиледесиздер деп сурайлычы. Ооба. Жакшы мамиледесиз. Квартетти күтүүгө болобу төртөөңүздөрдөн? Ойлор бар, Кудай буйрса. Бул жылдык албетте Кудай буйрса жакшы ойлорубуз бар, Кудай буйрса азыр. Баягы жоруп жакшы эле болсун баарычы. Анан биз мисалы Назбек экөөбүз Нурсултандын баягы жеке жашоосуна кандай чечим жасаса биз колдойбуз. Себеби дегенде Аяна да жакшы кыз. Мисалы биз менен сүйлөшүп улуу кичүүнү билет, урматтай билет, жакшы мамиле кылат. Биз дагы мындай ачык мүнөз адамдарды жакшы көрөбүз. Жөндөн жөн эле мындай жагалдан өрген жакпайт дегендей. Ошондуктан биз баарыбыз төртөөбүздөн жакшы мамиледебиз. Анан келечекте дагы чыгармалар алдыда. Аны жасасак андан да сонун болот. Жакшы ой берип койдуңар дегенси. Ойлонуп калдык дебейинби? Чыныгы чыгармачыл үй бүлө болот, Телефон чалуу бар экен бизде. Көрүүчү сиздерге суроо берем деп окшойт. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Кутмандым. Аты жөнүңүз кайсы жактан байланышка чыгат атасыз? Мен жаманаттарга жакшы тилектерди каалайм. Мунагу комуз жерде отурган бала Курмангазынын күйөө баласы дейт. Ушуга мен абдан ыраазымын. Рахмат, өркүнүң өссүн. Рахмат. Өнөрүң өссүн. Мен дагы Атай Огомаевдин неберелерим, атым Атай. Ай, баракелде. Талас районунун ошо Атай Огомаев айылынан болом. Ал да Курмангазынын кызына иштериңерге ийгилик. Өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат айтабыз. Байланышка чыккан телекөрүүчүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Таланттын урпагы турбайбы, Ооба. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Силерге рахмат. Чоң рахмат. Силерге рахмат. Рахмат айтып отуруп, рахмат. Мен да силерге суроо бергим келет. Мисалы, бир жыл бою таң атпай турасыздар, ушул жерге келип эмгектенесиздер. Силер да элдин кишисиңер да. Экрандан канча элге жакшы маанай каалап, жакшы сөз айтып, ичиңерде көңүлүңөр жок болсо да күлүп, жайнап, накта артисттер силерсиңер да. Мындайча айтканда, кантип эс аласыңар? Мисалы, ошонун ичинен бир ай бөлүнөт сиздерге, убакыт. Сизде журналисттик талант бар окшойт. Алмаштык. Роль алмаштык дегендечи. Биз экөөбүз айылга кетет окшойбуз. Барып Жалал-Абадка кетет дегендечи. Барып чоп чабат деген. Баягы биз эфирден сырткардагы тойлордо өзүңүздөр айткандай эрке балалык кылып тыным жок, чынын айтканда. Кечинде дагы. Үкүбүз 3 сааттыктайбыз, сиздерге окшогон айырмачылыгыбыз жок экен. Мынакей буюрса жакында эмгек өрүүсүнө чыгабыз, буюрса эс алабыз.
Жакшы. Сиздерге дагы көңүл эс алууларды каалайбыз. Сиздерге да. Сиздерге дагы жакшы Сиздерге эс дагы. алуу Эфирге каалайбыз. келип баарыбыз уйкубуз канып, жакшы эс алып, мындай татынакай болуп келип калалы. Айтканыңыз Күйүп күнгө капкара болуп келип калалы. Жакшы. Чыгармачылык иштери болсун. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Аман болуңуздар дейли. Жууңуздар жазылбасын, эң негизгиси бактылуу болуңуздар. Биз болсо кадырман телекөрүүчүлөр жарнамадан кийин көрүшөбүз. Бизде болуп тургула.